Экинчи, үчүнчү маселе. Ассаламу алейкум. Айман Нуру Кадырбеков. Жакында маалымат чыкты, Россиянын илимпоздору кулактын бионикалык протезин иштеп чыгып атыптыр да. Google болсо программалык код жаза турган интеллектуалдык генератор, искусстволук интеллект иштеп чыгып атыптыр. Американын Марска конгону канча болду? Япондордун Асимо деген роботу ойдо окуй алат, 15 жыл болуп чыкканына. Аларга мейли, биз сыяктуу эле Армения азыр өзүнүн жасалма спутнигин аспанга көтөрдү, Falcon деген спутник менен. Айтайын деген бүт дүйнөдө илим алдыга кетип атат, Кыргызстанда илим жөнүндө сөз жок, илимге каражат бөлүнбөй атат да. Азыр билем, мынча миллион деп балким айтасыздар, бирок ал Илимдер академиясындагы профессорлордун айлыгы эле болуп чыгат да. Илим изилдөөгө, өнүктүрүүгө, мамлекеттик заказ бергенге бир каражат бөлүндү, ушул боюнча маалымат берип коесуздарбы? Буюрса 28 ноябрда Илимдер академиясынын кезектеги жыйыны болот. Биз атайын президентке сейсмология институтунун директорун, член-корреспондент өзүбүздүн агайыбызды бердик. Жанагы индекс по цитированию деп коет, кирши деп. Ошо боюнча 24 позицияда экен да. Эң астыңкы биздин академиктерибиздин бирөө 14 позицияда экен, калгандары 1-2 же болбосо жокко эсе да. 22 жылдын ичинде 20га жакын грант алып келген экен. Жаңы оборудованияларды коюп, бир топ балдарынын баары $600 чейин ар кайсы проектлер менен иштеп жүрүптүр. Эми ошону жалаң ушу академия наука таратканга шарт түзүп берели деп атабыз. Жакында билесиздер, 5 чоң вузду биз президенттин указы менен түздүк. 5 чоң лабораторияга бүткүл дүйнөлүк банктан акчалай кредиттерди алып берген турабыз. Ошону менен бирге академия наукадагы дагы бир топ институттарды ушу вуздарга беребиз жакын арада. Бирок академия науктун өзүнө биотехнологический лабораторияларды алып бергенге, нано технологиялар боюнча изилдөөлөр жүргүзгөнгө, микроскопторду алып бергенге биз даярбыз. Былтыр урматтуу президент Садыр Нуркожоевич барып 300 миллион сом Ondan 500 milyon somga çeyin bölüp berебиз дегенбиз. Бирок кайсы изилдөөлөр канчалык экономикага эффект берет деген суроого жооп албагандыктан биз аларга акча бере алган жокпуз да. Мен анда министр финанс элем. Быйыл биз даярбыз. Мына эмдиги жылы 14 миллиард сомго чейин экономикалык өнүгүүгө караштырып атабыз. Ошонун дээрлик көпчүлүк бөлүгүн бергенге даярбыз. Эгерде эффект бере турган болсо. Өзүңүз илимдин докторусуз, урматтуу Министр кабинетinin төрагасы, ушул багатка көңүл бөлсөңүз, сизден сураныч. Илимден аркадан калсак, башканын баардын аркада калабыз да. Дарак эккенге деле, кой бакканга деле азыр илим керек экен. Экинчиси мына ипотека боюнча канча которобуз дедиңиздер быйыл? Быйыл биз бир топ амбициялык пландарыбыз бар болчу, бирок тилекке каршы жана күтүлбөгөн чыгымдар чыгып кетти. Ошондуктан биз 3,5 миллиард менен токтодук. Ошол 3,5 миллиард акча бул турак жай курганга кетеби, же болбосо коммерциялык банктар аркылуу дагы ипотекалык кредит катары берилеби? 2,5 миңге жакын кишиге квартираларды жаңы салынган үйлөрдөн дагы, азыр үйлөр дагы салынып атат, бирок экинчи рыноктон дагы сатып алып, ошо биздин кардарларга бергенге кетти. 4%га чейин процентин түшүрдүк. Бул эми ипотека деген бөлөкчө болуш керек эле, бирок ошондой саясий чечим кабыл алгандыктан 4% бул өзүн кармоого жана бөлөк дагы финансылык инструменттерди ишке киргизүүгө гана кетип баратат да. Жакын арада 100 миллиондон бир 500 миллион долларга чейин бөлөк чоң өлкөлөр менен, тактап айтканда араб өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдү урматтуу президент Садыр Нуркожоевич жүргүзүп атат. Эгерде ошондой акчалар финансылык жактан бизге туура келе турган болсо, эмдиги жылы баарын ипотекага берели деп атабыз. Механизмдердин үстүндө иштеп атабыз да. Сураныч ошол бир аз камсыз болгондорго үйлөрдү өзүңүздөр салсаңыздар арзаныраак түшмөк да. Коммерциялык банктарга берип койсоңуздар көбүнчө банктар байыт экен, бирок элге кыйын эле болуп калат экен. Төлөй келгенде 2 эсе түшүп калып атат да, ушул жагын эске алып салып койсоңуздар. Үчүнчү, эгерде ушул ишти кылсаңыз, тарыхта калат элеңиз да. Райондорду тупиктен чыгаруу, Темилгесин мурда айттым эле. Мисалы ошол эле Каракулча районунун ар жагында Кытайга аз эле жол калат да. Ошол жолду ачсаңыз, экономикасынан кабаттырылмок эмессиз да. Эгер жол ачыла турган болсо өзү өсө берет экен, байкадыңызбы? Ушул жакта иштебейсиздерби?
мейли Кыргызстан ичинде болсун. Буюрса бүгүн эртең Airbus 145 вертолетун алып келип атабыз. Сиздерге айтканбыз 125 вертолетун алып келгенбиз, 6 кишилик. Азыр 8 кишилик оор шартта күндүр түндүр уча турган вертолет келип атат. Эгерде туура көрсөңүз, ал жолду сиз менен бир сире карайлы. Мен ал жолду көрбөйт экенмин, бирок бедели боюнча сүйлөшүүлөр бүтөйүн деп калды. Биз финансылык булактарын карап атабыз. 3-чү жолду Кытай менен ачабыз. Бедел аркылуу бизге 3-чү автомобилдик жол ачылат. Анан эми Кудай буйрса жана темир жолду куруп алсак, соода сатыкты биз эми өнүгүү жолуна чөбүз эле да. Эгерде ал жол бар болсо, биз ачканга даярбыз. Дүйнө жүзүнүн баары Кытай менен соода кылабыз деп аларга жанталашып атат. Биз болсо 1000 километр границабыз бар. Ошону ачпай кичине кыйналып атабыз да. 3-чү, 4-чү, 5-нчи жол ачыла берсин. Эгерде алай аркылуу ачып койсоңуздар, Ферган өрөөнүн эң жакын жолошо болмокта 150 километр болмок. Ушуну айтайын деп атам. Мен сизди толугу менен колдойм. Бул жерде саясат болбош керек, экономика гана астыда туруш керек. Биз границаларыбыздын баарын Кытай менен бүтүрүп алганбыз. Кытай империясы канча кылымдардан бери бар, бирөөнүн территориясын басып алган эмес. Ошондуктан биз коркпошубуз керек, алар менен соода сатыкты үйрөнүшүбүз керек. Анда Кудай буйрса бир барып көзүңүз менен көрүп келиңиз, мен деле сизди коштоп барайын. Буйрса жакшы долбоор болмокта, аз эле жол, бирок атыңыз тарыктап алмак. Мектептерде китеп менен камсыздоо 70% болуп атат. Ушул багытта кантип чечесиздер? Мектептер боюнча тилекке каршы эми Алмаз Бейшеналиев дагы жанагынтип менин оюмча кырсыктап калды, жакшы жумуштарды баштап аттык элек. Азыр Эстонияда, анан Уругвайда ошонун опыттарын караштырып атабыз. Электрондук планшеттерге өтүшүбүз керек. Биз колунда жок үй бүлөлөрдүн баарына өкмөттүн эсебинен алып берүүгө даярбыз. Калгандарын эми ата-энелер алып бериш керек. Бир 210 миңге жакын үй бүлөдө канча бала болсо баарына тең планшет алып берүүгө даяр болуп атабыз. Мен 1 жыл мурун атайын тапшырма бердим элем. Ушу $200 өзү программа Windows бүт баары болуп атат, школго, мектепке компьютер берип атабыз. Анан өзүнүн берки эмне деп койчу эле, жанындагы процессору 400 экен да, $600 тегерегинде болуп аткандыктан, ошону $60 чейин кыскарган технология тапкылады экен. Көрсө 15 жыл мурун Англиянын премьер-министри дагы ошондой тапшырма коюп, 5 жылдан бери мына бүт дүйнө жүзүнө бекер таратып атышыптыр. $70 экен. Мына бу жерде англис тилинде компьютерди үйрөткөн боюнча бүт баары жазылуу экен. Анан школдук программа дагы бүт толугу менен бар экен. Мына ушу кичинекей нерсени муну мониторго салып коюп эле, клавиатура коюп коюп, ар бир үй бүлөгө берсек болот экен да. Азыр ушунун үстүндө иштеп атабыз да. Электрондук учебниктер боюнча. Анан мындан тышкары жакында урматтуу президент Садыр Нуркожоевич өкмөткө тапшырма берип, биз жана учкун деген типографияны толугу менен модернизация кылып атабыз. Мына бүгүнкү күнү биздин жумушчу топ Германияда жүрөт. Жакында жаңы оборудование алып келсек, мындай кагаз түрүндөгү китептерди дагы аягына чыгарышыбыз керек болуп атат. Бул биринчи китептерди школдорго. Андан тышкары эмдиги жылдан баштап садиктерге аябай катуу көңүл бургантабыз. Ар бир жеке менчик садик болсо дагы аяка куралдарды беришибиз керек болуп атат. Ошолорду дагы президент айтты, жакынкы 3 жылда чечип бүтөсүңөр деп. Тапшырманы ошонун үстүндө иштеп атабыз. Чоң рахмат. Канча айыл өкмөтү дотацияда отурат? 377. Эми 377 айыл өкмөтү дотациядан чыккысы келбейт да. Эмне себептен дегенде дотациядан чыккан күнү өзүңөрдү өзүңөр баккыла, эмне кылсаңар ошо кыла деп туруп карабай коет экенбиз. Ошон үчүн чыга турган потенциалы барлар деле атайын чыкпай жүрө берет экен. Ошо ким эгерде дотациядан чыкса, ушундай бир мотивация бар, сыйлык беребиз, мынча жылга мынча миллиондон бөлүп турабыз дегенде бир программа, идея барбы? Бар, иштеп атабыз. Азыр Нуржигит Кадырбекович административдик территориалдык реформага даярданып атабыз. Ошонун ичинде не только кнут, но и пряник дегендей ушундай стимулдарды да караштырып атабыз. Биринчисин Түп районунан баштаган атабыз буюрса, андан кийинкилерин дагы көрөбүз. Макул, ушул долбоорду биз бекитип берели. Чындыгында мен эми финанс эмесмин, аябай иштесеңиздер керек. Бирок бир нерсе бар да, бизде коррупция бар өлкөбүз тилекке каршы. Аны сиз да билесиз. Кээ бир адамдарга ишенгениңиз менен кыянаттык кылышы мүмкүн. Ушунча кабыл алгандан кийин ушунча миллиард бюджетибиз бар. Ортодо урдалып кетпеш үчүн кандай бир кепилдиктерди карап атасыздар?
буюрса бирдиктүү бухгалтерский учетту бүтүрүп калдык. Өзүңүздөр билгендей, ар бир мекеме S1 менен иштеп, ал бухгалтерияны көрчү маселе. Азыр мына ар бир контролдук кассовый машинаны көрүп аткандай, ар бир акчанын жүгүрүүсүнүн баарын бир ордуна келтире турган болдук. Эмки жылдын биринчи кварталында бирдиктүү бухгалтерия кирет, пилоттук катары бир 20-30 ишканага, андан кийин бүт Кыргызстан боюнча бирдиктүү казынанын счету менен бирдиктүү бук учет болот. Анан ошонун баарыбыз карап турабыз да эми. Баягы электрондук, анан цифровой сомдорго өтүп, ушунун баарын карайлы деп атабыз. Эми канчалык акча көп болсо ошончолук көп соблазн болот экен. Көрүп атасыздар, канчасы камалып атат, канчасы кетип атат. Бирок эми уурдатпагонго милдеттүү менмин, анан бизге контролдоп жардам бере турган сиздерсиздер. Мыйзам жагынан да жолдордун баарын жабышыбыз керек. Уурдабаш бул мен ишенем сиздерге, бирок уурдатпаш чоң проблема да. Сметаларды көбөйтүп келет, кээде алданып кол коюп коеласыз, бардык тараптан эле адис эмессиз дегендей. Эгерде сиздин чөнтөгүңүзгө мен кол салсам, сиздин гана акылыңызга кирем. Бирок ким бюджеттен 1 тыйын алса 7 миллион адамдын акысына кирет экен да. Молдокелер айтат, ошолор кечирмесем 5ке кире албайт деп ушуну айтып коеюн дедим. Чоң рахмат. Туура. Биз молдокелерди да сизди да колдойбуз. 7 миллион кишинин акысын беришибиз керек.